Элибизде кой аксагы менен миңдеген накыл сөз бар. Андыктан биз кайрылып жаткан мына ушул накыл сөздүн өзүн бүгүнкү мезгилдин түзмө-түз мааниси менен алганда, иш бар жерде кемчиликтер да болбой койбойт дегенге жакындашып турат десек, балким жаңылышпаспыз. Бир карым майды бир кумалак чиритет демекчи судьялардын арасында өз кызыкчылыктары үчүн мыйзамды буйлагандар да жок эмес. Бирок кандайлар башка тармактарга салыштырмалуу өтө эле аз. Бүгүн биз айталы дегенибиз ошол сот тармагынын аброюна шек келтирип жаткан, биринсенин кумалактардын артында өз иштерин мыкты билген, келечекте укуктук мамлекетти түзүүгө, өлкөбүздө мыйзам үстөмдүгүнүн калыптанышы үчүн иш алып барып жатышкан жүздөгөн эмгек жамааттары менен өз иштерин мыйзам талап кылгандай аткарып келе жатышкан мыкты судьялардын бар экендигин да белгилеп кеткенибиз оң болор. Акыркы 3-4 жылдан бери сот системасындагы судьялык корпустун дээрлик 80%га жакыны жаңы кадрлар менен толукталды. Төмөндө алардын бири тууралуу сөз кылмакчы. Сот келатат. Саламатсыздарбы, отуруңуздар. Бүгүнкү каралып турган ишибиз арыз берүүчү Мамбет Азимова Жамалкан Муслимованын 2017 жылдын 10 сентябрында туулган Мухтарова Эркайым Акбаевнанын камкорчуга кылып дайындап берүүнү сураган арызы боюнча соттук жыйналыш каралат. Катчыгерлер келген жарыялап койсоңуз. Туулгандардан арыз берүүчү Мамбет Азимова Жамалкан Муслимовна, Актылар районунун прокурорунун жардамчысы Жумабаев Роман Камалдинович, Актылар райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынан балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Керимкулов Ислам Жорабековичке. Карманыбыз тууралуу чакан справка ордуна. Доолбеков Асат Асейинкулович 1985 жылы Талас облусунун Ильин-Пол районунда төрөлгөн. 2008 жылы Жузуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Жогорку билимдүү судья болуп дайындалганга чейин Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдындагы сот департаментинде жетекчөөчү адис болуп иштеп келген. 2016 жылдын 12 октябрындагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Нарын облусунун Актала райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал эми Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун регламенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2012 жылдагы пленумунун токтомунун негизинде Нарын облусунун Актала райондук сотунун төрагасы болуп шайланып, 2019 жылдын 15 октябрынан баштап иштеп келе жаткан. Бүгүн сиздерди чогултуп атканыбыздын себеби Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан кабыл алынган пленумдардын талаптарын түшүндүрүү боюнча тегерек стол уюштурайлы дедик. Себеби деген иштерди кароодо, иштерди алып келүүдө ар кандай кемчиликтер болуп калып атат. Ушул Актала райондук сотунун тергөө судьясы катары ушул сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча көбүнчө маселени карайбыз. Ушул пленум чыкканга чейин деле жазык процесстик кодекстин талаптарында ар кандай маселелер көтөрүлүп келген. Бир убакта прокуратура мыйзамдуулугун алып келиш керек, бөгөт коюу чарасы менен чогуу деп. Кээ бир учурда тергөөчү алып келиш керек деп ушундай көйгөйлүү маселелер болуп келген. Бул пленумда так көрсөтүлөт, ким алып келиш керек, кандай негизде алып келиш керек көрсөтүлгөн. Ушул иштерди түшүндүрөйүн деп чакырдым. Кайсыл гана мамлекеттик түзүлүш болбосун, андагы сот тармагынын аткара турган вазифасы сот адилеттигин турмушка ашыруу болуп саналат. Албетте, калыстык менен адилеттик издегендер сотко кайрылышат. Мына ушул жерден бардык талаш тартыштарга, жарандар ортосундагы чыр-чатактарга, пикир келишпестиктерге юридикалык баа берилип, алардын акырына чекит да ушул жерден коюлат. Ушул эс алууга чыкканга чейин могу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгында үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүндө жетектөөчү адис эксперт болуп иштеп тургандан эс алууга кеттим да. Бул соттор менен түздөн түз иштешип да калдым. Процесстерге катышып жана үй бүлөдө балдардын бала талаш маселелери, бага болуп асырап алуунун маселелери, ушул сыяктуу көптөгөн маселелерде булар менен иштешип да калып байкадым да, мындай жылыш бар. Жакшы жагына кетип атат деген ойдо болуп атабыз. Мына жакын деле ушул эмеде аксакалдар сотторунун иштери эми ачыгын айтканда төмөндөп кеткен. Ошону аксакалдар сотторунун жергиликтүү өзү башкаруу органдарынын аксакалдар сотторун чогултуп,
Анан эң бир жакшынакай бир семинар өтүп берди да. Ал жерде бүт 13 айыл өкмөтү бар да бизде. Ошол 13 айыл өкмөтүндө 13 аксакалдар соттору бар да. Анан ошол аксакалдар сотторун чогултуп, аларга мындай баарлашуу менен аксакалдар жөнүндө мыйзамдарын баарын таратып, нормативдик актыларды кенен алардын милдеттерин, укуктарын баарын айтып жакшынакай эң жогорку деңгээлде семинар өтүп берди. Могу январдын башында. Эми мына могу ишмерчемине ылайык сүйлөшүп атабыз. Асат Асенкулович менен ишмерчемине киргизди. Могу Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин талаптары жакшы аткарылбай атат да райондочу. Ачыгын айтыш керек. Бирок жанданып калды. Мына акыркы 3 айда жанданып уже иштей баштады. Ошентсе дагы бул ишиде мен өзү дагы киргизиптир ишмерчемине. Бүт могу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы бузуулар эмеси бар да, комиссиялар, бузуулар жөнүндө иштерди кароо комиссиялары. Ошолордун комиссиялардын төрагаларын анан могу муниципалдык кызматкерлер дагы кирген, ыйгарым укук берилген аларга протоколдогу. Ошол кызматкерлерди дагы чогултуп туруп, анан ушу март айынын башында биз неме алгантабыз, семинар өткөрүп берген тат бияка келип. Анан мен ойлойм ушу жакшы жандануу бар да. Кандай гана болбосун сотко иштер менен келген тараптар акыйкатчылык мен тарапта деп келишет. Ал эми акыйкат менен адилеттүүлүктү мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер менен талдап билүү жана акыйкат чечим кабыл алуу бул абдан чоң жоопкерчиликти талап кылат. Албетте, биринчи жолу судьянын мантиясын кийип, иштин жоопкерчилигин жеке мойнума алган күн дайыма эсимден кетпейт дейт каарманыбыз. Толкундануулар болгон, аябай толкундануу. Мурда сот десе, баягы соттун ишин көрүп, өзүм процесстерге катышып жүргөм, кандай соттук териштирүүлөрдү алып барарын көрүп жүргөм. Бирок ошол сот болуп келип отуруп калганда аябай эле толкундоолор болду. Ошол убакта өзүм 31 жашымда ошо жаш судьялардын катарын толуктап келдим. Оор болду, сиз айткандай. Башкача болуп, жаман эле болдум да, үйгө барганда да, бирок мыйзамдуу чечим чыгаргам. Жогорку сотко чейин барып, ал чечим күчүндө калды да. Биринчи караган ишим ошондой бир чыр иш болуп калды. Ушунча эл көп, зал толтура. Аябай мен жүрөгүмдө калган иш ошол болуптур да. Аябай мен да тиги элдер ар нерсени айтып, анан көңүлдү түшүрдү чын эле. Минте отурсаң, ден соолуктан эртеле кутуласың го деп ойлодум, анан көнөт экен адам бара-бара. Жалпы район боюнча иштердин бир 400-500дөн ашык иш карадык, общий жарандык иштер, жазык иштер боюнча, тергөө материалдары боюнча. Анан негизинен даттанылганы мына 2 судья иштедик. 2 судьянын ичинен бир 10дой иш эле даттанылды. Ушу 400дөн ашык иштен 10дой эле иш даттанылганынан мына почти бардыгы эле бир 2-3 эле иш бузулду, калган бардыгы күчүндө калды. Жана жаңы кодекстер колдонулуп калганын эсебинен эле ушундай бузулуп, өзгөрүүлөр болуп калды деп эсептейм да. Калган жарандык иштер боюнча мына Актала райондук сотунда бизде 100% болду жарандык иштер. Уголовный иштен ошо өзгөрүүлөр болуп калды. Айрым иштер. Просто бул жаңы мурдагы эски кодекс менен мыйзамдар менен жаңы жагдайлар боюнча кичине өзгөрүү. Ошон үчүн баягы даттанылган иштин 5% да эмес да, биздин караган иштин 5%-ында түзүлөт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн демекчи 5 баласы бар экенин, эркек балдарынан кийин 2 кызы ушул Актала жергесинен төрөлгөнүн кубануу менен кеп салган каарманыбыздын үйүнө да кайрылбай кетүү мүмкүн эмес эле. Өзүм айта кетсем, ушул 5 балам бар. 3 эркек, 2 кызым бар. 2 кызым ушул
Актала жергесинен төрөлүштү. Жубайым үйдө ушул 5 баламды карап, мен жумушта эртең менен кетмей, ошо менен кечинде келмей, мектептен кандай 5 алып келдиңдер Нурел? Кече канча 5 алдың? 2-5 алдың. Окууларың жакшыбы? Мен 4-5 алгам. Бирде эрте келебиз, бирде кеч келебиз. Жумуштан ар кандай оор учурлар болот. Ошол убакта келгенде ушу балдарым мени тосуп алып, ата деп сүйүнүп күтүп отурушат мени баардыгы. Келинчегим баш болушуп, качан келесиң дешип. Анан баягы жумуштан ар кандай оор нерселер болсо, чарчоолордун баары унутулат ушу балдарым көргөндө. Жакшы, эки балам мектепке барып атат, азыркы күндө 2-класс, бирөө 0 класс, ушу Байета Бай. Кызым Айзирек ушул Актабадан төрөлгөн 2018-жылы. Бул азыр кичинекей кызым Акмөр ушу Актабадан төрөлүп 3 ай болуп калды, Акмөр деп койгонбуз. Жолдошум Зура, бул азырынча үйдө дома хозяйка. Ушу балдар менен балдарды карап, балдарды окутуп, балдар иштери менен жүрүп атат. Бардыгы жакшы, үйүбүз жылуу. Актала жергесинин кышында оор болот экен. Анан үй жылуу, үйдү жагып, үйдө отурат. Bunun barına başında dayar bolgonбуз, өзүбүздү дайындаганбыз. Ушул жака келерде, жолдошум ушул жака сот болуп келерде баарын даяр болуп келгенбиз. Кайсыл жака барса да колдоймун. Оор жеңилби мага ошо жанында болсо, балдарым оорубаса, иши жакшы болсо, мен кыйынчылыгы деле жок. Акталанын турмушу шаар жергесине караганда кыйла эле болот. Анын оордугунун баардыгын ошо экөөбүз бирге эле балдар чоңойтуп келатабыз, жардам берет мага. Биринчи очередь ошо бизге көңүл бурат, анан кийин жумушун да аябай жакшы сүйүп, так дем алыш күнгө чейин аткарып, баарын бүтүрүп келгенге аракет кылат. Анан дем алыш күндөрү мындай жумуш жок учурунда биз менен эле үйдө болот. Учурда сот тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Соттук отурумдар, андагы кабыл алынган чечимдердин баарысы тең техникалык прогресстин аркасы менен коомчулуктун көз алдында болуп калды. Андыктан бүгүнкү мезгилдин талабы да сот тутумунда иштеген ар бир судьядан акыйкаттык менен адилеттүүлүктү күтүп жатканы айтпаган күндө да белгилүү. Бул жигит ушундай жол менен кетип атса жакшы болот да. Эми бул жактан өзгөрбөш керек. Оюнчундан эми айтып да калабыз эми. Өзүңүз айткандай элдин арасында, элдин айрым бир социалдык топторунда соттор барса калыптанып калган көз караш бар, терс көз караш. Алат, сурайт, мажбур кылат деген сыяктуу сөздөр бар да. Эми аны канчалык эме деген менин ишим түшүп көргөн эмес. Бирок ушул көз караштан арылыш керек да. Бул жигит дагы айтат, ушу таза болсо күчтүү болот деп. Мен дагы мунун өзүн ушуга ойго кошулат элем да. Өзү таза болсо ошол жерде жакшы отурат, эч кимден коркпойт, туура чечет. Эл да ыраазы. Эми булардын чечиминин тууралыгы мынау элге абдан бир моралдык, психологиялык таза климатты, ынтымакты, тазалыкты районго орнотконго абдан туура шарттайт эле да. Эгер соттор таза чечим болсо, эми албетте бир жагы нааразы болот экен. Эми бирок убакыттын өткөнү менен туура чечилген маселе, туура окулган өкүм баары бир адилеттүүлүк, тазалыкты, анан элдин арасында ыраазычылыкты гана пайда кылат да. Мен ушундай ойдомун да. Эми ошо акыркы мезгилде, акыркы немеде жакшы ишке коюлуп баратат да. Эми мурун деле жакшы иштеген, 10 жыл, мына акыркы 10 жылда иштеген биздин соттогу иштеген кызматкерлердин үстүнө мындай эме боло элек да, арыздаттануу, улуу жарандардан жакшы иштеп атат. Азыркы ушу мен багы аткаруу бийлигинин өкүлү катарында биз азыркы келген Азат Асенкуловичти мен 2016-жылдан бери билем, ушул жака шайланып келгенден бери.
Анан эми могу 2019-жылдын октябрь айынан бери Актала райондук соттун төрагасы болуп иштеп атат. Иштегенден бери ошо мен аны дагы ошо соттун төрагасы катары, сот кызматкери катары абдан жөнөкөй адам экенин баамдап калдым да. Себеби жакындан кээде бизде юридикалык бир жарандардын бир көйгөйлүү маселелери болуп калат. Ар кандай маселелер болуп, ошондой телефондон болобу, де болсо мындай барамбы, жакшы кабыл алат, эң жөнөкөй, мындай билинет да, адамдык бир эң бир жакшынакай бир адамгерчиликтүү мамилеси, өзүнүн билимин эң мыкты билген сот кызматкери катарында мен өзүмдүн баамда ошондой да. Биздин азыркы Актала районунун сотунун төрагасы Азат Асейинкулович дей бир чыгаан жакшынакай бир сот кызматкерлери көбүрөөк болсо, Кыргызстаныбыз кичине баягыдай өсүп өнүккөнгө бир өөлгө түшөт го деген ойдомун да. Ушунда кызматкерлер көп болсун, сот кызматкерлери. Судьялык кызматка дайындалып иштеп келгенден кийин кесиптешиң жакшы болсо, иштеген мөөнөтүм дагы кыска сыяктуу сезилип калат экен да. Андыктан баягы азаттык кесиптеш катары ошол билимдүү, ошол билимин практикада колдоно билген чечкиндүү судья катары баа берем. Адамды жашоо турмушта анын дүйнө таануусу, билими, жанагындай адамгерчиликтүү эл менен мамилеси, алдына койгон максаттары, анан өзүнүн абийири мындай жөнгө салып, жашоо турмушта жөнгө салып, ошол адамды калыптыргандырат эмеспи? Ошо Азат кесиптеш катары чынчыл, адилеттүү, чындыкты алдына коюп койгон ушундай инсан катары билем. Айтпай кетүүгө болбой турган дагы бир жагдай. Актала райондук сотунун мурдагы жетекчиси Жанбек Жумаковдун демилгеси менен мындан 2 жыл мурда облустагы сот кызматкерлеринин арасында кичи футбол боюнча облустук турнир уюштурулуп, өз ишин баштаган эле. Бизден жумуш сидячий жумуштардын бирине кирет. Отуруп иштейбиз да, кечке компьютерде карап зыян. Анан жумуштан кийин ушу балдарды чогултуп алып, ушу Баятов айылындагы футбол аянтчага келебиз. Футбол ойноп турабыз. Жумасына бир 2 жолу жумуштан кийин. Анан волейбол да бар, волейболго да барабыз. Анан бул уюштурганыбыз футбол боюнча Нарын областында да биринчилерден болуп, Актала райондук соту 2017-жылы өткөргөнбүз. Ошондой эле Төрайымдын атындагы кубоктагы 1 жылда 1 болуп турат. Ошондой эле судьялар арасында, жалпы только судьялар арасында да мелдешип болот биз республика боюнча. Биз ошондо Нарын областынын судьялардын атынан ойнойбуз. Жакшы, ден соолук бул спорт ден соолуктун булагы дейт. Анан балдарды чогултуп алып, жумуш бүткөндөн кийин дайыма ушинтип сапатын арттырат да. Аткарып турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй кышка да карабайбыз. Көнүп да калдым. Мен өзүм таластык болсом да башында келгенде Бишкектен келип чоочул ачык. Анан азыр көнүп да калдык. Анткени таза аба көнөтүп келсең адам иммунитетти да көтөрөт. Укуктук мамлекетти түзүү жана анын принциптерин турмушка ашыруу процесси кайсыл гана өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан алып карабайлы, сот өндүрүшүндөгү кабыл алынган чечимдердин натыйжалары менен өлчөнүп баа берилет. Андыктан бүгүн сот тутумунда иштеп жаткан судьялар өздөрүнүн кесиптик милдеттерин профессионалдык деңгээлде алып баруулары менен бирге эле акыркы жылдары сотторго болгон кыргыз коомчулугундагы көз караштарды оң жагына өзгөртүү милдеттерди да кошумча жүк катары моюндарында турат. Коштошуп жатып каарманыбыздын андан аркы ишине ийгилик кааладык. Ооба деди ал. Мамлекетибиздеги сот тутумунун жакшы же жаман деген бедели мындан ары биздин колубузда деди ишенимдүү.